Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Ош шаарына караган Төлөйкөн айылынын дачасынан 14-көчөсүнөн сатыла турган ушул под ключ сонун ремонту менен үй жөнүндө маалымат бергени атайын келип калдым. Срочно сатка чыгып атат. Жери 5 соток, кызыл китеп бар, свет бар. Свет эми баардык жерде эле бар азыр. Суу дагы бар, кудук бар. Үйдүн ичинде санузелдер жасалган. Кыскасы, сонун үй экен да. Мен турган жер Ош шаары, суу башы, суу бою деп аталган Төлөйкөн айылында турам. Төлөйкөн айылына кирип келе бересиздер. Мына 124 маршрутка. Ушул жерден солго бурулсаңыздар, маршрутканын акыркы аялдамасы. И онал жерде мурун жеткинчек лагерь болчу, азыр резиденция болуп атат. Резиденцияга бурулбай эле сиздер ушул жерден эле жогору тарапка чыгып барсаңыздар, сатылуучу үйдү көрө аласыздар. Түз чыгып барасыздар. Ошол жака чыксаңыздар, дача болуп калат да ал жакча. Достор, үйгө келип калдым. Төлөйкөн айылынын дачасы болуп калат бул жер. Дачанын мына бул 14-көчөсүнө келе бересиздер. 14-көчө. Шаарга карайт, шаарга жакын. Мына жакта болсо сатылуучу үйдү көрө аласыздар. Мына. Ушул үй сатка чыгып аткан учуру, досторум. Үйдүн жери негизи 5 соток. 5 соток үйдүн жери. Жанындагы 5 сотуктагы ушул сатылуучу үйгө тиешелүү. Эконун хозяйыны бир. Мындай да туугандар, кааласаңыздар 5 соток жери менен ушул үйдү алсаңыздар болот. Ал арзаныраак. Кааласаңыздар мына жанында дагы 5 соток бар экен. Бул дагы ушул үйдүн ээсиники. Кааласаңыздар ушул 5 сотукун деле сатып берет экен. Түшүнүп атасыздар, 5 соток жери менен алсаңыздар болот бул үйдү. Кааласаңыздар 10 соток жери менен алсаңыздар болот. Свет бар, прожекторлор коюлган. Мына труба турат го. Трубадан суу 24/7 тынбай өтүп турат. Болгону тешик кылып туруп эле үйүңүздөргө алып кирип алышыңыздар керек. Болду. Суу кеңири туугандар. Төлөйкөн айылы суу башы, суу бою деп коет. Суу жок дегендер алар өтө адашкандар. Так, түшүндүрө алдым окшойт менимче. Жүрүңүздөр, мына зымды буздук кирип атабыз. 4 тарабын тосуп койгон. Азыр 10 соток жерди тосуп койгон да. Бирок 2 участок 5-5тен 10. 2 кызыл китеп бар. Так, жүрүңүздөр. Бул жакта болсо ошо 4 бөлмөлүү үй экен. Коридорду кошкондо 4 бөлмө экен. Анан дагы бир информация бере кетейин. Если басын жакшы келишип калсаңыздар, мына сырткы фасадын өзү кылдырып берет экен, же акчасын берет экен. Же скидка кылып берип коет. Ал жагын ошо ээси менен сүйлөшөсүздөр. Менимче түшүндүрө алдым. Өзү үйдүн жери 5 соток болгондо мына фундамент турат го. Ошо фундаменттен мына бул жака түз кетет да. Бул жагы 5 соток, мына тарабы дагы 5 соток. Ушуну деле, ушу 5 сотокты деле кошуп алып койсоңуздар болот. Кааласаңыздар. Мына үйдүн алды стяжка. Мына ал жакта мына сууну азыр неожиданно келип эле ачам мына. Суу кеңири көрдүңүздөр, Көчөттөр эгилген, чоңоюп берип калган кези. Мына байкаңыздар. Үйдүн артына деле место калтырылган. Азыр ээлер ошол жакта басып жүрөт, көрөккөдө туруп турайлы деп. Жакшы. Эми үйдүн ичине кирейли, жүрүңүздөр. Достор, мына үйдүн ичине дагы кирип келип калдым. Мощный пластик эшик айнектер коюлган, ачып кире бересиздер. Оң жактан баштасак, санузели болуп калат. Нар жак кладовка, детский спальный, зал, бул жак болсо кухня. Ушу залдан баштай берейли обзорду, жүрүңүздөр. Мына байкаңыздар, конок бөлмө деп койсом жаңылышпайм. Айнек терезелери мына панорамный, сонундары коюлуп тур. И таптаза кылып арчып койгон. Жаңы бүткөн үй. Кудай буюрса биринчи хозяйыны болосуздар. Эч ким жашай элек. Килемдерди салып койгон, телевизорлорду алып келип койгон. Дубалдары обой. Люстраны көрдүңүздөр. Мощный люстраларды орнотуп коюптур атайын сиздер үчүн. Эми мына бул жака келе турган болсок, кухня экен. Жеңгелерибиздин офиси деп тамашалаша берем мына. Свет жандырып коелу. Мына жерден дагы ошо үйдүн алды
бүт бардығы сонун болуп көрүнүп турат. Кыскасы бул кухня болду. Бул жактан чыгабыз дагы. Мына жакка кирсек, бул жагы спальный. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Туугандар. Сонун болуп көрүнүп турат. Жакшы. Так, бул жак болсо, барыңыздар билген гардеробный. Бул жак болсо, барыңыздар билген санузели. Бүт бардыгы жайгашкан. Сонун экен, Колдон келишинче үйдүн ичин көргөзүп берген аракет кылдым. Эми сырт тарапка чыгайлы. Колдон келишинче үй жөнүндө маалымат берген аракет кылдым. Крантты көрдүңүздөр, суу чыгат. Үйдүн алды стяжка. Кудугу дагы бар. Мына жактан суу дагы 24 чет өтүп турат. Уже даярдап коюптур. Шлангыны орнотуп туруп эле сууну алып кирип алсаңыздар эле болду. Эми баасын айтайын. Азыр эми чөнтөгкө карап иш кыла турган заман болуп атат. Даяр үй 5 сотук жери менен $70,000 бааланды. И кеми бар. Кааласаңыздар мына жанындагы дагы бир пустой 5 сотукту кошуп алсаңыздар болот. Кошуп ала турган болсоңуздар, баасын ээси өзү айтат. Ээсинин номерин экранга жаздым. Барыңыздарга ийгилик, аракетти кылыңыздар. Үй сиздерге керек. Даяр үй, под ключ. Под ключ туугандар. Болгону сырткы фасадын эле жасаш керек. Эми скидка кылып берсем, ошол акчага фасадын жасатып аласыздар. Барыңыздарга ийгилик каалайм, аракетти кылыңыздар.